Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев айрым өкмөт мүчөлөрүн жаңылап жатат. Мисалы Адилет министрлигине Марат Жаманкуловдун талапкерлигин көрсөтүп, анын кандидаттыгы бүгүн тармактык комитетте каралды. Бирок айрым эл өкүлдөрү Жаманкуловдун буга чейинки ишмердүүлүгүнө саресеп салышып, анын канчалык деңгээлде бул кызматты аркалап кетүүсү боюнча суроо ташташты. Жанагы минерал ресурс компаниясында иштеп аткансыз, ал жеке ишканабы? Сизге тийиштүүбү? Түзмөтү, сиз учредительсизби? Микрофон жандырсаңыз. Ооба. Сиздин менчигиңиз бар. Бул азыр мыйзам чегинде доверительный управление берип койгонбур. Анда мен таң калам. Конфликт интересов деген кандай болот? Бул бараткан тармак боюнча жеке ишканасы турса. Байкасаңар өмүр бою боюнча. Мамлекеттик кызматтан иштеп 10 жыл кызматтан кеткенден кийин ошол ишканага барат жетекчи болуп. Андан кайра кеткенден кийин дагы ошол ишканага барат. Ал жерде айлык жакшы болсо, сиз азыр бараткан жумушка эмне барасыз? Бул жерде айлык аз да. Жыйындын жүрүшү ар кандай суроо жооп менен коштолуп, айрым эл өкүлдөрү жаңы министрликке аттанган Жаманкуловго каалоо тилегин айтышса, кээ бирлери чыгарылган ар бир мыйзамдын үстүнөн тыкыр иштөөнү сунушташты. Ал эми өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитетинин төрага кызматына келе жаткан Эмиль Осмонбетов боюнча эл өкүлдөрү бир катар суроо узатышып, Кыргызстандын эң маанилүү тармагын өнүктүрүү үчүн кандай аракет кылаарына кызыгышты. Комитетке келген киши ушу кен байлыкты карап эле ушу энергетика тармагынын саясаты калып калат, иши калып калат, өнөр жайындагы саясаты да, иши да калып калат да. Сиз кандай дейсиз? Бул сиз ушу комитетти жетектеп буюрса өтүп кетсеңиз, кандай оюңуз бар? Кандай кылыш керек? Бул тармакты бөлүш керекпи? Эмне кылыш керек? Оюңузду айтсаңыз. Журганбек Турушбекович, чоң рахмат сурооңузга. Эми энергетика геология боюнча маселе боюнча жок болуш керек. Экинчи маселе бул энергетика маселеси. Эми бул негизи мыйзам чегинде иштеш керекпиз. Азыр энергетика боюнча мыйзамы бар. 14-беренесинин ичинде улуттук энергетика программабыз бар. 23 жылга ошол негизинде иштеш керекпиз. Рахмат, сиз мага так эле жооп берип койсоңуз, буну комитеттен чыгарыш керекпи өзүнчө же комитет алып бара бериш керек? Ошону айтып койсоңуз. Сиздин оюңуз. Бирок Осмонбетов эл өкүлдөрүнүн сүрдөндүүбү Айтор берилген суроолорго ооба жок жана аракет кылам деген жооп менен гана чектелип, айрым депутаттардын купулуна толбоду. Мындан улам айрым эл өкүлдөрү азыркы өкмөттүн ишине да токтолушуп, өкмөт убада берген структуранын келээлегине сын айтышты. Сиздерге тийиштүү өкмөткө. Сиздерди бекиткенде ушул жерде силер айткансыңар, күздө биз жаңы структура менен сунуштарды беребиз деген. Кана күзгө бүтүп атат го? Күз бүтө электе. Эми жетишесиңерби? Тармактык комитетте өкмөттүн аппарат жетекчиси министри кызматына Шамилбек Асымбеков да сунушталып, көпчүлүк депутаттар тарабынан колдоого алынды. Анткени Асымбеков иш тажрыйбасында мамлекеттик кызматтарда иштеп, өзүнүн ишмердүүлүгүн көрсөтө алган. Бирок Аалы Карашев көпчүлүк кесиптештеринин мындай пикирине канааттанбай, Асымбековдун алдыдагы иш планына токтолду. Орун басар болуп иштептирсиз акыркы мезгилде. Сиз өзүңүз мындай бир кандай деп ойлойсуз? Ушул аппараттын жумушу менен сиз бүгүн канааттанып атасызбы? Өкмөттүн аппараты кандай иштеп атат? Кандай кемчиликтер бар экен? Сиз келечегин кандай көрө аласыз? Ошого бир айтып көрүңүзчү оюңузду. Келечекти айтып алам да. Биз аракет кылабыз жакшы иштегендечи. Анан кемчиликтерин билем. Жок, аракет жакшы, бирок оюңузду айтпай, конкреттүүрөөк мындай бир айта аласызбы? Могу мисалы үчүн ушундай кылат элек, же мындай оптимизация кылат элек, же мынтет элек деп. Эске салсак, өкмөттүн мурдагы аппарат жетекчиси Мурат Мухамбетов 8 августта өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Уланбек Рыскулов, Адилет министри Айнура Абдылдаева 7 сентябрда кызматынан алынган.